Элмир Кулиевдин которгон Куранында номер 400 хадисте мындай деген окуя баяндалат. После этого Урва начал внимательно наблюдать за сподвижниками пророка, мир ему и благословение Аллаха. Клянусь Аллахом, когда посланник Аллаха сплевывал слюну, кто-нибудь обязательно подставлял ладонь, а затем растирал его слюну по своему лицу и коже. Урва деген адам bir жолу Аллахтын элчиси өзүнүн сахабалары менен жүргөнүн көрүп, караса Мухаммед түкүрсө, анын сахабалары ошол замат Мухаммедтин түкүрүгүн жерге тийгизбей алаканын тосо коюп, анын түкүрүгүн алып бети башына шыбайт экен дейт. Ошондой эле, когда он совершал омовение, они были готовы сражаться друг с другом за воду, которой он совершал омовение. Ошондой эле Мухаммед отуруп алып даарат алса, анын агынды суусун талашып бири-бири менен мушташканга даяр болчу дейт. Элестетип көргүлө. Мухаммед түкүрсө, анын түкүрүгүн жерге тийгизбей алаканын тосуп алып, сахабалар бет башына шыбайт экен. Отуруп алып даарат алса, анын суусун, агынды суусун талашат экен, бири-бири менен мушташат экен. Ушундай эле хадисти биз эми sunna.com'го кирип карап көрөлүчү. Бул мусулмандардын, сунни мусулмандардын өздөрүнүн расмий сайты, мына sunna.com. Ал жерде дагы эле ушуга окшош бир окуя дагы баяндалып атат. Да, мындай дейт. Я видел посланника Аллаха в красной кожаной палатке и видел, как Билял брал оставшуюся воду, которой пророк совершил омовение. Bir адам караса, Мухаммед даарат алып бүткөндөн кийин, анын кул кызматчысы болгон Билал кумгандагы артып калган сууну көтөрүп кетти дейт. Андан ары. Я видел, как люди с нетерпением брали использованную воду, и кто набирал ее, растирал ею свое тело, а те, кто не мог набрать, брали влагу с чужих рук. Ал эми агынды сууну жанындагы мусулмандар чулкап барып талашып, агынды суусун алып аны менен бет башын, денесин шыбачу дейт. Мына, использованную воду. Жетпей калганы болсо, кимиси жетип, кол нымдап калса, ошол ным колу менен өзүнүн денесине шыбачу дейт. Эми элестетип көргүлөчү. Эгерде азыр мени угуп аткан мусулмандар, силер пайгамбарыңар Мухаммедтин тушунда жашасаңар, анан пайгамбарыңар отуруп алып даарат алса, ал эми даарат алганда ал өзүңөргө белгилүү болгондой пенисин жууйт, андан барып мошонкасын жууйт, андан барып анусын жууйт, анан жууп бүтүп шымын көтөрүп туруп кеткенден кийин силер чуркап барып анын агынды суусун талашып жеткениңер ал сууга колуңарды нымдап алып бет башыңарга шыбайт белеңер. Какырып түкүрсө, анын түкүрүгүн да жерге тийгизбей алаканыңарды тосо коюп түкүрүгүн алып бет башыңарга шыбайт белеңер. Же акылыңарга келбесеңер да жок дегенде намысыңарга келип, ай бул Кудайдан эмес,
бул жаман кириш болот, муну акыл эстүү адам кылбайт деп бир азга болсо дагы токтолуп ойлонот белеңери.